Gökmeljigen улуу Алатоонун боорунда кыргыз элим эмне деген улуу тарыхты башынан кечирбеди. Жай турмушта бир өрөөндү жердеп мекендегенибиз менен бир түндүктүн алдында ийиндешип, бири-бирибизге жөлөк болбодук. Келиңиздер, өтүңүздөр. Ассалому алейкум. Арыбаңыздар. Алейкум ассалам. Жогору өткүлөр. Өтүңүздөр. Жогору өтүңүздөр. Отуруңуздар. Жол болсын жигиттер. Ат чаптырып айттырып келбей. Камчыңарды бүктеп киргениңер дооңор бардай. Дооматыңар эмне жигиттер? Аба, баягы эле чечилбеген жорук, баягы эле жер маселеси боюнча келдик. Бу анчалык жер маселеси болгондон кийин ынтымакка келип туруп, ынтымак менен сүйлөшөлү жигиттер. Биздин Узунчат жайлоосуна малыңарды жамыратып жайлап алдыңар да. Ал башынан биздики да. Ал деген биздин ата-бабабыздын жери. Бу ынтымагы бар элдин ырыскысы мол болот. Ынтымагы жок элиң ыркырашып жок болот. Ынтымакты болсок ушундай болот белек. Узунчат жайлоосунан бир да каршы жылбайбыз. Тек. Эй жигит, байкап сүйлө. Баягы жаман аял эр корuyт, жаман эркек жер корuyт болбогула, болбойлу. Силер менен ынтымакка келише албайт окшойбуз. Кой. Силер менен башкача сүйлөшөбүз. Айланайын бу аяк каттап кеткен эмнеси? Баш аягын жыйнабаган эл чабылып чачылып жүрүп ня бир табар экенбиз. Тескерисинче коңшу жайлоонун жылкысына тийип, жайытына көз артып, сулуусуна суктанып, айтор биригүүнүн сөзүн сүйлөп, камын ойлободум. Өңгөдөн эмес, өзгөдөн өзөккө өрт түшкөндө арадан акыл калчап жолго салган кемеңгерлерди укпасак, ойлору пол тоодой, калыстыгы калкагар тоодой карларды укпасак, жолду билген көрөгөч көсөмдөрдү ээрчибесек, элдигибиз кайсы? Омурткага кысылган жүлүндөй алсыз өмүр сүргүчө, капчыгайдан соккон шамаалдай бир келип, бир куюндап жашоо кечирүү, мекенчегинде өлүм жытын искөө эр жигиттин иш эмеспи? Качан жоо жакадан алып, шилиге шилтеп, тизеге чаап, тектүү элибизди тентиткенде, тепсе ген чыккан куттуу жерибизди онтоткондо гана баш көтөрөбүзбү? Качан бир туунун алдында биригип, алыстагы душманга айбат, жакындагысына сүр болор экенбиз? Акыры ат чаптырып, 40 уруу кыргыз биригип, сырткы душманга сүр көрсөтчү мезгил келди. Уюткулуу элдин учугун улап, көрөңгөлү калктын
көөнө мурастарын урпактарга таберик катары калтырууга ар бирибиз милдеттүүбүз. Ат жалында жашоо кечирип, канжыгага баш байлап, ушундай кут уялаган жерде мурас калтырган бабалардын арбагынын алдында, келечек урпактардын алдында берер жообубуз кандай болот? Көк мейкинде эркин учкан шумкардай бийик сызып, улуу иштин урааны, түбөлүктүү изги максаттардын турагы болуу атуулдук парзыбыз.